Жапониянын ири авиакомпанияларынын бири Казакстан менен байланыш түзүүгө кызыктар. Жакын арада эки өлкөнүн ортосунда түз каттамдар ачылышы мүмкүн. Бул тууралуу Борбор каладагы C5+1 форматындагы кезектеги бизнес форумда белгилүү болду. Жалпысынан Борбор Азия менен Жапониянын кызматташуу мүмкүнчүлүгү жогору. Күн чыгыш өлкөсүндөгү ири бизнестин өкүлдөрү аймак менен масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Бул өнөктөштүк жогорку технологияга негизделген. Анын ичинде приоритет өндүрүштү модернизациялоого берилет. Дагы бир артыкчылыктуу багыт жашыл энергетика болот. Бұл форумның негізгі мақсаты осы Жапония және Бул форумдун негизги максаты Жапония жана Борбордук Азия мамлекеттеринин ортосундагы бизнес, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты андан ары илгерилетүү, мындан тышкары конкреттүү долбоорлорго кол коюу. әр мемлекеттен үш жоба, ірі жобаларды ұсынылды уақыт үнемдеу үшін. Маселен, Жапониянын эл аралык кызматташтык банкы Казакстандын аймагындагы ар түрдүү тармактардагы 26 долбоорду каржылап, 2,3 миллиард доллар бөлгөн. We've had a long-standing relationship. Буга чейин биз мунай жана газ тармагындагы долбоорлорду каржылаганбыз. Азыр бизде энергетика жана башка тармактарда кызматташууну активдештирүү каалоосу бар. Анткени Казакстанда мүмкүнчүлүктөр көп. Экономикаларыбыз динамикалуу өнүгүп жатат. Чет мамлекеттерде жапон бизнесин колдогон расмий уюмдун өкүлү катары айта кетейин. Биз Казакстанга мүмкүн болушунча көбүрөөк жапон технологиясын жана ноу-хауну алып келүүгө аракет кылып жатабыз. Japanese institutions that support Japanese business activities overseas. We would like to bring in more and more Japanese technology, Japanese know-how in this country. Жапония Казакстандын Чыгыш Азиядагы негизги өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат жана бүгүнкү күндө алдыңкы 10 ири инвестордун катарына кирет. Казакстан менен Жапониянын ортосундагы товар жүгүртүү өткөн жылы 10,5% өсүп 2,1 миллиард долларга жеткен. Үстүздөгү жылдын 3 буг айларында өз ара сооданын көрсөткүчү 768 миллион долларды түздү. Жапониянын Казакстандын экономикасына капиталдык салымдарынын топтолгон көлөмү АКШ валютасында дээрлик 8 миллиардга жетти.